Хисса бин Зайд Аль-Талиб аялдар өнүктүрүү борбору 2019-жылы негизделген. Максаты аялдардын руханий, маданий жана интеллектуалдык потенциалын көтөрүү аркылуу алардын коомдогу ролун жогорулатуу. Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам айткан: илим үйрөнүү ар бир мусулман эркек жана мусулман аялга парз. Борбордо ислам негиздери, тил, тикмечилик, бычмачылык жана кулинардык чеберчилик боюнча курстар уюштурулган. Сабактарды светтик жана диний жогорку билими, эмгек тажрыйбасы бар аял мугалимдер өтөт. Тоже речь идет о хамзе, который идет после алиф, вав, я. Но только здесь разница в том, что здесь алиф, вав, я. Шариаттык илимдер Ханафи мазхабынын негизинде өтүлүп, Куранды окуу, аны түшүнүү жана жаттоого өзгөчө көңүл бурулат. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ассаляму алейкум, меня зовут Османалиева Нуриза. Я являюсь президентом русской группы Аль-Ханифа. Я приехала из города Иркутск, из России. Больше всего в центре мне нравятся уроки Курана Карим. В будущем, иншаллах, я бы хотела бы стать хафизом и преподавать другим сестрам, а также принести пользу обществу. Пайгамбарыбыздын алейхиссалам өмүр байынын окутулушу анын сүннөттөрү менен жашоого жардам берет. Андыктан ата-эне менен балдардын, күйөө менен аялынын ортосундагы адеттерди билүү, үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоодо чоң мааниге ээ. Ассаламу алейкум, мен Мурат Кызайпери, мен Хисса бин Зайд борборунун 1-курсунун Аль-Хидая группасынын студенти болом. Биз бул жакка келгенден бери биз бул жерде көптөгөн нерселерди үйрөнөбүз. Алардын ичинен эң жакканы мага бул бычмачылык, тикмечилик курстары. Бул курстарда менин кыялым ошол шариатка дагы жана ошондой эле заманбап боло турган мусулман аялдар үчүн көйнөктөрдү тикким келет. Жана бул жерден эң жакканы бизге ар кандай Кыргызстанда ийгиликке жеткен адамдар келип бизге өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп кетет. Жана мен бул жерге келген ар бир күнүмдө мотивацияга толуу алдыма чоң тилек максаттарды коюп кетем. Окуу курстарын тандоодо эмгек рыногуна эң керектүү болгон кесиптер эске алынган. Ассаляму алейкум, меня зовут Мусазова Алия. Я учусь в этом центре Хисса бин Зайд. Мне очень нравится урок кройки и шитья. Я научилась шить, кроить и делать лекала, а также форму мы шили сами. Алемиттегүүчүлүк жана кулинардык өнөрлөрдү үйрөнүү келечекте үй бүлөнүн чарбачылыгын жүргүзүүдө пайдасын берери анык. Ассаламу алейкум, мен Медербек кызы Ибадат, мен Бишкек шаарынын тургуну болом. Мен Хисса бин Зайд айымдар өнүктүрүү борборунун Аль-Хидая группасында окуйм. Мен бул борборго келишимде максатым шариат илимин алып, жана аны башкаларга таркатуу. Биз бул борбордо шариат илимин гана албастан, биз светский илимдерди да окуп жатабыз. Биз кулинария курсунан красный бархат, медовый торт жана тортторду кооздогон кремдерди жасаганды үйрөндүк. Мен бул тортторду келечекте жасап, жана жакындарымды кубанычка бөлөмүн деп ойлойм. Окуу процессин пайдалуу жана эффективдүү жүргүзүү үчүн борбордо бардык керектүү шарттар түзүлгөн. Окуу класстары заманбап жабдуулар жана китептер менен камсыздалган. Сабактар жаңа усулдар менен өткөрүлөт. Мугалимдер жана окуучулар үчүн сабактарга интернет булактарын колдонууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Каалоочулар үчүн жекече график менен сабак алууга болот. Окуу акы төлөө негизинде жүргүзүлөт. Окуу мөөнөтү 3 айдан кем эмес. Каалоочулар 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл окуй алат.
Бүтүрүүчүлөргө Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын, Чүй областынын казиятынын жана Борбордун мөөрлөрү менен тастыкталган сертификат тапшырылат. Борбордо диний лидер айым Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү, Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы, Алтын орденинин ээси Өмүрзакова Айнагүл Келдибековна жетектейт. Үй бүлө балалыктарын, үй бүлө институтун сактоодо жана бала тарбиялоодо керектелүүчү окууларды үйрөтүүдөбүз. Буюрса биздин окуу жайды бүткөн кыздарыбыз келечекте мыкты айымдардан болот деп үмүттөнөбүз. Илимдүү, билимдүү жана ошондой эле мыкты тарбия берүүчү энелерден болот деген ишенимибиз бар.